Алгач келген меймандарга боорсо коз тийгизип, таам сыздырып, кыргыздардын каада салты салттуу улуттук оюндары көргөзүлдү. Ал эми ыргесе кыргыз милициясынын түзүлүү тарыхын чагылдырган, чакан театрлаштырылган оюн зоок менен башталды. Ага удай эле фольклордук чыгармалардын төрөсү болгон Манас эпосунан үзүндү айтылды. 100 жылдыкка 100 иш чара деп, 3 мерчем деп ошондой 100 иш чараларды өткөрүп атабыз. Коомдук, маданий, коомдук, спорттук, массалык спорттук ошолорду иш чараларды өткөрүп, анан эми бул ыргесенин дагы областтардын аралыгына өткөрүлүп атат. Ошол кызматкерлердин өз ара алакаларды, мамилелерди түзүү максатында ушундай иш чараны өткөрүп атабыз. Ыргесе ички иштер министри Улан Ниязбековдун буйругу менен Чүй облусунан башталып, кезеги менен бардык облустарда 2 жумада бир жолу өтүүдө. Нарында өткөн маданий иш-чарага облустук башкармалыктан тышкары райондордогу бөлүмдөрдөн дагы өнөрлүү кызматкерлер катышты. Алар сахнада ырдашып, бийлешип, айрым кызматкерлер өздөрү жазган ырларынан көркөм окушуп, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Ыргеседе биз баягы башка облустардан айырмаланып, ошол нарын жөнүндө, нарындан чыккан таланттардын ырларын даңктаганга, даңазалаганга аракет кылып, ошол облус ырдабаган ырларды биз нарын эли ырдаганга, нарын милициясы ырдаганга аракет кылып даярдыктарды көрдүк. Мен ойлойм, ушул бул кыргыз милициясына арналган 100 жылдыкка арналган ыргесе бул нарын облусу жогорку деңгээлде даярдыктарды көрдү, жана берип атат деп, бул ыргесе өз жемишин берет деген ишеничтебиз. Ыргесе абдан жакшы болуп атат, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп атат, зал толтура. Кыргыздын композиторлору Мамытбек Шералиевтердин ырларына басым жасалып, абдан сүйүнүп атабыз. Жакшы болуп атат. Ыргесенин кезегин түзүлгөн графикага ылайык Нарын облусунан Ош облусу өткөрүп алды. Алар 2 жумадан кийин эл алдында өнөрлөрүн тартуулашып, кийинки кезекти Жалал Абад облусуна өткөрүп беришет. Нарын жергеси жакты, тоолуу облус экен. Адамдары жакты, кичипейил, адамгерчиликтүү, меймандоос. Мына биздин ала тообузга жараша ичи кенен таза адамдар экен. Нарын облусунан биз азыр Ош облусу ыргесени өткөзүп алып атабыз, буюрса. Биз 17 августта өткөрөбүз, биз Жалал Абад облусуна өткөрүп беребиз. Бул ыргесе кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата 100 жылдыкка 100 иш-чара программасынын алкагында өтүүдө. Мындан тышкары спорттук мелдештер, согуш ардагерлеринин эскерүүңдүү иш мерчемдери өткөрүлүп жатат. Бардык иш мерчемдердин жыйынтыгы ноябрь айында Ички иштер министрлигинде чыгарылмакчы. Максат Абдыракунов, Жеңиш Абдылдаев, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.